Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу куш убакыт кечиңиздер менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатылуучу автоунаа Toyota Camry, бардык эркектердин мечтасы Toyota Camry. Чыныгы эркектер только Camry айдаш керек, бөлөк машинаны признавать этпеш керек. Так, бунун бардыгы тамаша, конечно, бирок чындыгына жараша 2021 год выпуск Toyota Camry, эки объем, вариатор, 10 ступка. Пробеги болсо 163 000 километр экен. Комплектациясы средний, российский сборка. Состояниясы өтө жакшы. Азыр бир сыра машинаны обзор кылып көргөзөм. Видеонун башынан аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Баштадык. Так, достор, бир сыра по кузову көргөзөйүн машинаны. Машина по кузову идеальный. Өзүнүн өңү негизи кара өңдө. Сыртынан матовый, желтый обклейка болгон. Абдан жарашыктуу, өзүнө жакшы жарашкан, менин оюмча. Бардык жагы жакшы. Жазай турган жери жок. Негизи видеону бир тараптуу кылып эле тартып койбой, как алуучу катардагы полный айтып полный көргөзөйүн. Ушундай бир аз вмятинасы бар. Билинер билинбес. Байкаган байкайт, байкабагандар байкабайт дегендейчи. Наклейка көргөзүп кетейин. Так. Бул өзү лизингтен чыккан ырысалды ынтымактан. Ырысалды ынтымак деген таксопаркты бардыңар билесиңер. Машинанын страховкасы, каскасы, асагазы бардыгы даяр, бардыгы бар. Кааласаңар ушу паркта калтырсаңар болот, кааласаңар өзүңөргө өткөзүп алсаңар болот, өзүңөрдүн атыңаргачы. Машинанын немесин көргөзөйүн. Салонун. Үлгөттү видеону паузага басып текшерип алсаңар болот машинанын историясын. Комплектациясы боюнча мындай. Ева ковриктери 3D ковриктер бардыгы салыныптыр, чехолдору бар. Так, мультируль. На пробеге 163 000 километр. Так, монитор бар. Бул старт-стоп бар. Российский сборкада, российский рынок үчүн чыккан машина. Зимний пакет менен, подогрев сиденьялар бар, эки астыңкы сиденьянын по подогреве. Старт-стоп. По-моему, камера задний вид жок болсо керек, бирок немеси бар болуш керек. Парктрониктеричи. Парктрониктери бар, парктрониктери иштейт. Жакшы ухоженный машина бул. Мен дос баламдын машинасы. Өзүңөргө бардыгы көрүнүп атабы? Мындай көргөн адамга жагат го деген ойдомун бул машина. Бардык инструменттери турат, өз ордунда. Докаткасы менен и бул жагына казаны таптаза. Келген эмес. Дөңгөлөк боюнча 17 радиуста ушундай дөңгөлөктөр коюлган. Зимний дөңгөлөгүндө кошуп берем дейт, ал 1 сезон айдалган жакшы жаңы дөңгөлөк дейт. Негизи жакшы машина, ушул машинаны бардыңарга советую. Эгерде ким ушул машинаны алам деп аткан, алам деген кызыккандар бар болсо, ушул машинаны алсаңыздар болот. Машинанын базын айтайын, эми базы 2 350 000 деп койду. Машинанын хозяинычы. Конечно, сүйлөшсөңөр болот, содалашса болот, разумный торг у капота дегендейчи. Видеонун описаниясында номери болот, ошол номерлерге чалып, жазып, сүйлөшүп, машинаны жакшы алып кетсеңер болот. Машина өтө жакшы состоянияда, мындай Camry'лер аз го дейм. Өзү ушул эки объем вариатор, ушул Camry'лер 21-лер аябай экономичный болот экен. Могу нар жакта турган Kia Rio экөөнүн расходу бирдей эле. Болбосо бул Comfort Plus Camry, наркы болсо Kia Rio да. Экөөнүн расходу бирдей болот. Главный свечаларын вовремя алмаштырыш керек, майларын вовремя алмаштырып, жакшы айдаса эле жакшы машина болот. Достор, бул видеого лайк басып, өзүңөрдүн оюңарды бөлүшүп комментарийге жазып койгула. Бул видео менен бөлүшүп лайк басып койгула. Бардыңарга чоң рахмат. Бул видео менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, менин каналыма катталып турганыңар үчүн чоң рахмат.
ишиңерге ийгилик этем деңсоолук. Базы 2 350 айтылды, базы. Вин кодун көргөздүм, бардык нерселерди айттым. Эгерде кошумчада суроолор болсо, видеонун описаниясында номерлерге чалып, байланышып сүйлөшсөңөр болот. Же болбосо комментарий жазсаңар болот. Ассаламу алейкум, барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик.